Үйгө кайтуу. Оңолка менен Тажыбайдын 3 кыз, 3 уулу бар. Алар турмуштун оор күндөрүн бирге өткөрүшүп, бири-бирине эри шаркак, үй бүлөлүк жашоосун ынтымакта кечирип жатышкан. Оңолкан акыркы күндөрү башкача болуп, жашоосуна нааразычылыгы күчөгөндөн күчөй берди. Күйөөсү Каражанын каар чуруп иштеп, балдарына кийим, тамак-ашты арагын камдайт. Кийим демекчи, улуусуна гана кийим жаңылабаса, калган балдары агасы менен эжелеринин эскилерин кийип тим болушат. Тамак деле жарытылуу эмес. Айлыгына ай сайын 2 мүшөк ун, калган тыйынына күнүмдүк тамакка аз калышат. Эт деле дайым эмес. Момпо суй токочко тыйын деле артпайт. Тапканы 1 айдан 2 айга араң жетет. Ошого деле Тажыбай каниет кылып оңолканын сооротот. Ушундай өп-жап жашоо жанына тийдиби, же дагы башка нерселер себеп болдубу, айтор күн санап ачуусу ашып, өзүн кармана албай кала турган болду. Кээде тоого отун алып келмекке кетет да, кеч күүгүмдө арагын келет. Кээде тезек теремдеп жакын арадагы койчулардын сарайларына барат да, кечке дөңгө чыгып алып, бир жерди карап мелтирип отуруп, күүгүм киргенде жарым кап тезеги менен келет. Муну байкаган Тажыбай бир тууган агасына: «Аке, оңолканда бир мандем бар. Күндөн күнгө өзгөрүп баратат. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Балдарына деле көңүл бурбайт. Кагып силкет. Тамак деле жарытылуу жасабайт. Балдар куру нан жеп калды. Эмне кылсам экен?» Мен өткөндө уй жоктоп жүрүп оңолканды көрдүм. Ээн талаада бирөө менен эле кобурашып сүйлөшүп жаткан экен. Баарынан кызыгы, жанында эч ким жок. Каткырып күлүп да коет. Ошондо чочулагам. Бирок сага айткандан айбыктым. Сен дагы байкапсың да. Эмесе мындай: балдарыңа дайында. Талаага чыкпасын. Артынан үзбөй карап жүрсүн. Ыгы келсе молдого апарып дем салдырып ал. Агасынын айтканын угуп, Тажыбай улуу балдарына: «Апаңарды карап тургула. Бир жактарга басып кетип жүрбөсүн. Макул ата, карап турабыз. Биз дагы байкадык, апам өзгөрүп калган», — деди улуу кызы. Ошентип жай аяктап күз келди. Балдардын окуусу башталып, күндүз мектепке кетишет. Үйдө 2 кичинекей баласы менен оңолкан калат. Бир күнү күүгүм кирип, эл орунга отуруп калган. Тажыбай айлы келе элек. Оңолкан: «Сыртка кошуна келди, мен азыр», — деп эшикке жөнөдү. Кызы: «Апа, каяка барасыз? Атам келсе урушат, сизди үйдө отурсун деген. Биз коркобуз». Оңолкан кызынын жалбарганын уккусу келген жок. Кызын түртүп жиберип, үстүнө кызыл кемселин кийип чыгып кетти. Короонун сыртында бир жашыл көйнөкчөн аял туруптур. Аял: «Оңолкан, келе бер», — деди. Оңолкан аялды көздөй бет алды. Аялга эми жакындаганда эле тиги аял алыстап кетет. Ошентип аялга жетем деп шаар аккан суунун боюна келет. Аңгыча тиги аял суунун аркы бетине чакырат: «Суудан кечип өт, келе бер». Оңолкан суудан кантип кечип өткөнүн деле сезбейт. Денеси жеңил болгондой, учуп бараткандай. Ай чыгып калган. Суудан өтүп, эми тиги аялга жетерде, ал төшкө чыгып кетет. Оңолкан дагы төшкө чыгат. Тиги аялды ээрчип отуруп, койчулардын короосунун жанына келишет. Бир маалда иттер абалап үрүп, кара дөбөт жүгүрүп келип, оңолкандын кемселин тиштеп калды. Оңолкан кемселин чечип ыргытып, тиги аялга кошулуп жүгүрүп кетти. Тажыбай үйгө келсе, балдары ыйлап отурушуптур. Апасы эч кимди укпай сыртка чыгып кеткенин айтышты. Тажыбай аялы кеткен тарапка чуркады. Караңгыда кайдан тапмак? Кайра үйүнө кайтты. Таң атканча кирпик көзүн какпай, келип калар деген үмүттө күттү. Аялы келген жок. Тууган уругуна кабар берип, айылды түрө кыдырып издешти. Эч жерде жок. Тоо тарапка бет алышты. Баягы койчунун короосуна да барышты. Ал кечинде иттер үрүп, бир аял короого жакын тиги дөңдөн ашып чуркап баратканын айтты. Ошол тарапка карай жөнөштү. Андан ары токой эле. Токойду тытып карап чыгышты. Эч дарек жок. Арадан 1 ай өттү. Издеп чарчаган Тажыбай балдары менен шалдырап отуруп калды. Бирок үмүт үзүлбөдү. Даректеп коңшу айылдарга чейин кабар берип, сураштырып турат. Кеч күз болуп калган. Айылга каттачу кечки автобус сай өрдөгөн жол менен бараткан. Аңгыча эле автобустан бирөө: «Ой, тиги сайдагы суунун жиегиндеги оңолкан жеңем эмеспи?» деп калды. Элдин баары ошол тарапты карашты.
Тааныган аялдаштары «Тобо, чын эле ошол?» деп чырылдашты. Автобустагы аксакал «Ой, шопур, автобусту токтотчу. Тиги суунун жээгиндеги аял 1 айдан бери жок. Туугандары издеп жатты эле. Токтот!» Шофёр автобусту токтотту. Баягы биринчи көрө койгон кайниси шашып түшүп эле ошол тарапка жөнөй берерде тиги аксакал «Эй бала, шашпа. Сен азыр барсаң жалгыз кармай албайсың. Качып кетсе кантесиң? Кана, кимиң жардамдашасың? Кошо баргыла. Артына шырп алдырбай шап кармагыла. Бул аялга жин киргендей. Мындай учурда өтө күчтүү болуп кетишет булар». Эч ким унчуккан жок. Аксакал «Ой, силерде адамгерчилик деген барбы? Же мен барайынбы?» Элдин арасынан 2 жаш жигит кошулду. Ошентип үчөө акырын акмалап баратат. Бирок оңолкандын эч нерсе менен иши жок. Суунун жээгинде бир нерсе жууп атат. Чачтары жайылган, сак-сайып тим эле түрү башкача. Кайниси Абыл акырын артынан барып оңолканды кучактап калды. Оңолкан жулунуп атат. Аңгыча тиги 2 жигит да чапчаң немелер экен, колу бутун кое бербеди. Шофёр да карап турбай жип алып келип колу бутун байлады. Антпесе баарыны шайын оодаргыдай. Автобуска көтөрүп келишти да алдыңкы орундукка отургузуп аркан менен отургучка таңып коюшту. Оңолкан автобустагы элдин жүзүн караган жок. Жер тиктеп эле жуулунат, сүйлөбөйт. Айылга жеткенде Тажыбайга кабар беришти. Тажыбай үйгө киргизбестен кошунасынын машинасына дароо салды да айылдын этегинде ээн тамда жалгыз жашаган Калпатага алып барды. Калпата демекчи анын аты башка, бирок эч ким өз аты менен атабаган. Билишпесе да керек. 5 маал намазын калтырбай окуп, ооругандарга дем салып, жалгыз жашагандыктан анын үйүнөн эл үзүлчү эмес экен. Күнбү түнбү качан барса жок дебестен колунан келген жардамын көрсөтүп, дуба окуп айыктырып койчу дешет. Ошол Калпанын үйүнүн бир бөлмөсүндө чоң кара казык, анда узун, жоон кара чылбыр байланып турчу экен. Оңолкандай болуп жин кирип оолугуп киргендерди жоошутуп, жулунбай калганча казыкка байлап, күнү түнү окуп, дем салып, өзүнө келгенде гана бошотчу дешет. Ошол кара казыкка оңолкан да 7 күн байланды. 8-күн дегенде өзүнө келип, жоошуп, качпай турган абалга келгенде бошотту. Бирок дагы 1 ай кетирбей окуп, адам кылды. Оңолкан үй бүлөсүнө кайтты. Кадимкисиндей жашоо кечирип, уул үйлөнтүп, кыз чыгарып, карлыктын да доорун сүрүп 80ден аша жашады. Ошондо балдары «Апа, сизди азгырган ким эле?» деп сурашканда балдарым, ал мага шерик болгон бир аял. Экөөбүз ээрчишип алып көп жерлерди кыдырчубуз. Талаада суук түшкөндө каякта жатчусуңар? Токойдун ичи жылуу болот. Арчанын түбү андан да жылуу деп жооп берчү. А курсагыңар ачканда эмне жечүсүңөр? Өрүк, мейиз жечүбүз. Балдар ушул жоопту укканда ар дайым апасынын чөнтөгүнөн тапкан алчанын, долононун кагын, жаңгак жана бир нече койдун корголун да табышканын эстешер эле.